3, 2, 1, 0. We have liftoff of Falcon 9. Келечекте Falcon 9 ракетасы орбитага коммерциялык байланыш спутнигин алып чыгууну көздөйт. Бирок жеке менчик компания үчүн бул миссия ири ийгилик катары каралууда. Июнь айында дал ушундай долбоордо эл аралык космостук станцияга багытталган ракета жарылып кеткен. Бул жолу Falcon 9 ракетасынын өзгөртүлгөн түрү жерден ийгиликтүү көтөрүлдү. 2,5 мүнөттөн кийин ракета 75 чакырым бийиктикке чыгып, саатына 6000 чакырым ылдамдык менен учту. Андан соң ракета орбитага көтөрүлүп, багытын жерди көздөй өзү өзгөрткөн. 10 мүнөттүн ичинде ракета кайрадан жерге түшүп келип, тик конду. Муну компаниянын кызматкерлери кол чабуу менен тосуп алышты. LZ-1, the Falcon has landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1B-net and recovery net. Буга чейин Blue Origin компаниясынын ракетасы да ийгиликтүү тик конгон эле. Бирок ал миссия мындан кыйла кичирээк болгон жана ракета орбитага көтөрүлгөн эмес. Blue Origin компаниясын Amazon интернет баракчасынын негиздөөчүсү Джефф Безос каржылайт. Ал эми SpaceX жеке компанияны интернет аркылуу миллиондогон каражатты топтогон Илон Маск негиздеген. Эми эки миллионердин атаандашы космоско учуунун жаңы доорун баштагандай.